1973-жылы Ашар жолу менен курулган мектеп бүгүнкү күнгө чейин спорттук залы жок иштеп келген. Нукен районуна караштуу Шайдан айыл өкмөтүндө жайгашкан номер 30 Байзак Дамашев атындагы орто мектебинде заманбап спорттук зал курулуп, пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев жана район акими Эркинбек Маматаев жергиликтүү айыл тургундары катышты. Спорт залдын курулушунун тендердик наркы 8 миллион 943 миң сомго бааланып, Строй жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Нукен районунун өнүктүрүү фондунан 7 миллион 713 миң 829 сом бөлүнсө, эл арасынан 493 миң 780 сом чогулган. Ошентип, курулуш иштери 1 жылда бүткөрүлгөн. Мектеп директору Медербек Бакиров бул мектеп тарыхындагы орчундуу окуя экенин айтат. Окуучулардын да, ата-энелердин да кубанычы коюна батпай турат. Анткени күн суук болгондо дене тарбия сабагын класстын ичинде өтүүгө аргасыз болуп келгенбиз. Көбүнчө эле тогуз коргол, шахмат оюндары менен чектелип калат элек. Эми бардык шарт жаралгандан кийин грек-рим күрөшү жана башка спорт түрлөрүнөн иримдерди уюштуруп баштадык. Жакында спорт залга иримдерге керектүү 280 миң сомдук жабдыктар келип түшөт, деп билдирди ал. Эске сала кетсек, номер 30 Байзак Дамашев мектебинде 500 окуучу билим алат жана 31 мугалим эмгектенет.